Улуттук статистикалык комитетинде 2019-2022 жылдардагы ички дүң продуктунун көрсөткүчтөрүн 2008 жылдагы улуттук эсептер тутумунун эл аралык стандарттарына ылайык жаңылоо тууралуу тегерек стол болуп өттү. Ага министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары, экономика жана коммерция министринин биринчи орун басары, улуттук статистикалык комитеттин жетекчилиги, мамлекеттик органдардын жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышты. Иш чаранын жүрүшүндө эл аралык эксперт тутумду башка өлкөлөргө жайылтуу жөнүндө сунуштарын билдирди. Ошондой эле Кыргызстандын бир канча жылдардагы ички дүң продуктусун кайра эсептөөнүн жыйынтыктары жана өзгөртүүлөрүнүн себептерин толук түшүндүрдү. Белгилей кетсек, өзгөртүүлөргө өтүү боюнча иштер 2017 жылдын июнь айында башталган жана азыркы учурда Дүйнөлүк банктын салыктык башкарууну жана статистикалык тутумду модернизациялоо долбоорун ишке ашыруунун алкагында аяктады. Жаңы стандарттарга ылайык ички дүң продуктунун айлар боюнча көрсөткүчтөрүн өндүрүш, ыкмасы менен кайра эсептөөнү аягына чыгаруу боюнча масштабтуу иштер жүргүзүлдү. Адистердин айтымында ички дүң продуктуну эл аралык стандарттарга ылайыктоонун зарылчылыгы биринчиден маалыматтар так болот, экинчиден бул заман талабы, бүтүндөй дүйнө жүзү баардыгы эсептөөнүн бирдей моделине өткөн. Улуттук статистика комитети өз ичинде кандайдыр мындай кайсы жумуштарды кылсак биз толук кандуу өтөбүз деп айтканына байланыштуу мен тапшырма бердим. Шуну өкмөт тарабынан биздин министрлер кабинети тарабынан бир план түзүп туруп, ошону бекитип берелик деп. Себеби бир гана бул улуттук статистика комитети эмес, башка министрликтер дагы өзүнүн кандайдыр бир салымын кошуш керек да, кандайдыр бир көрсөткүчтөрдү бериш керек. Экинчиден ушул СНС 2008 менен иштеп жаткан кызматкерлердин аздыгы экен да.